Assalamu alaikum, урматтуу президент мырза. Сиз менен меймандос Кыргыз жеринде аманчылыкта кайрадан жүз көрүшүп олтурганыма кубанычтамын. Сиз менен өткөн жылдын сентябрь айында Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун 78 сессиясынын алкагында жолугушуп, кызматташууну жемиштүү талкуулаганбыз. Ал жолугушуудан бери Ислам өнүктүрүү банкы менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу бир топ алдыга жылгандыгы мени кубандырат. Учурдан пайдаланып сизди жана бүткүл ислам үммөтүн Ислам өнүктүрүү банкынын 50 жылдык алтын мааракеси менен куттуктаймын. Өткөн 50 жыл ичинде Ислам өнүктүрүү банкы дүйнөдө кадыр барктуу, аброю бийик финансылык институтка айланып, мүчө өлкөлөргө колдоосун көрсөтүп, талыкпастан салымын кошуп келет. Кыргызстан Ислам өнүктүрүү банкы менен болгон кызматташууга артыкчылыктуу маани беребиз. Заманбап тарыхыбыздын алкагында сиз жетектеген банк ар дайым өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң колдоо көрсөтүп келе жатат. Бул үчүн сиздерге кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Учурдагы геосаясий чың алууга жана глобалдык инфляцияны баштан кечирип жаткан дүйнөлүк экономика дагы деле олуттуу кыйынчылыктарга дуушар болуп турган мезгил. Ошого карабастан өлкөбүздүн экономикасы акыркы жылдары туруктуу көтөрүлүүдө. 2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы триллион сомдон ашып, бул биздин өлкө үчүн тарыхый окуя болду. Экономикалык саясаттын негизги приоритети катары жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу жана мамлекеттик милдеттенмелерди толук көлөмдө аткарууну көздөп жатабыз. Бул үчүн бизнести калкты колдоо жана тышкы экономикалык терс таасирин минималдаштыруу үчүн министрлер кабинетинин кабыл алынган пландарында белгиленген чараларды ийгиликтүү ишке ашырып келе жатабыз. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасы түзүмдүк реформаларды андан ары илгерилетүү, банк тутумунун мамлекеттик финансылардын туруктуулугун жогорулатуу жана Кыргызстандын экономикасын жалпысынан өнүктүрүү үчүн Ислам өнүктүрүү банкынын колдоосу биз үчүн абдан маанилүү. Урматтуу президент мырза, Кыргызстандын социалдык турак жай программасын колдоо көрсөткөндүгүңөр үчүн биз сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыргыз Республикасынын калкынын турак жайга болгон муктаждыктарын чечүү максатында Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасы кабыл алынган. Бул программаны ишке ашыруунун алкагында турак жай менен камсыздоо комплекстүү мамиле жасалууда. Өткөн айда Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасына 79 миллион акш долларын өлчөмүндө каражат бөлүү келишимине кол коюлган. Айтылган каражатка биз болжол менен 1800 үй бүлөнү үй менен камсыз кылат экенбиз. Ушул келишимге жетишүүдө албетте сиздин салымыңыз абдан чоң. Кыргызстан эл үчүн жана мен үчүн бул долбоор абдан маанилүү. Сизге чоң рахмат айтабыз. Урматтуу президент мырза, энергетика тармагы биздин өлкөбүз үчүн приоритеттүү болуп саналат. Камбарата бир кесинин долбоору өлкөнүн энергия кубаттуулугун жогорулатууну камсыздаган жана коңшу өлкөлөргө электр энергиясын экспорттоого мүмкүндүк берген ири инвестициялык долбоор болуп саналат. Камбарата бир кесин куруу долбооруна катышууга Ислам өнүктүрүү банкындагы чакырып кетет элем. Жакында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев мырза сиз менен жолугушуп, бул долбоор тууралуу сизге кененирээк маалымат берип келген экен. Араб координациялык тобунун негизги мүчөсү катары Ислам өнүктүрүү банкы Камбарата бир кесинин долбоорун каржылоого катышуусу биз үчүн абдан маанилүү. Урматтуу президент мырза, анда сөз кезегин сизге берейин. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Mr. President, thank you very much for your multiple invitations. Улуу даражалуу президент мырза, чоң рахмат. Көп жолу мени чакырдыңыздар. Мен кубанычтамын. Кооз өлкөбүзгө келгениме абдан кубанычтамын. Азыр мына келип атам. Кыргызстанга келдим. Абдан кубанычтамын. Мен көргөндүн баарына сүйүнүп турам. Анткени Швейцария деп коет экен сизди Борбор Азиядагы. Чынында
кооз өлкөңүз мени абдан кубанычтап турат. Ресурстары да сонун экен, эли да жакшы экен. Мен ишенем, бул сиздин лидерлик менен жана өкмөттүн башкарылыгы менен жаңы деңгээлерге жана экономикалык өнүгүүгө ээ болот деп ишенем. Президент мырза, биз абдан кубанычтабыз жана сыймыктанабыз. Кыргыз Республика биздин үй бүлөбүз деп айтып койсок болот, мүчөсү тең катары жүрөт. Биз ушул бүт долбоорлорду, каражат бөлгөн долбоорлордун баарына кубанычтамыз. Кыргыз Республикасы 550 миллион долларга болгон долбоорлор. Мындан тышкары биз боло турган долбоорлорго дагы аракеттерибизди кошуп, даярдыгыбызды билдиребиз. Биз мына кол койдук, коммюнике деп коебуз, Камбар-Ата долбоор боюнча. Ошондуктан Кудай берген ресурстарга, байлыкка деп айтып кетсек болот. Таза суу, дарыялар, көлдөрдүн баарында таза суу. Биз ошондуктан таза гидроэнергетикалык энергияны чыгарууга жана экономикага гана эмес, бирок кошуна өлкөлөрдүн экономикасына салым кошо турган ресурстар деп айтып кетебиз. Таза энергияны чыгарууга дагы сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Сиз ошого ээ болуп турасыздар. Биз сиз менен болобуз, биз сизди колдойбуз. Мындан ары дагы иштешкенге, анализдердин баарын өткөрүп, долбоорлордун баарын талкуулап, мындан ары жардамыбызды бергенге даярбыз. Приоритеттерди, өкмөттүн приоритеттерин уктук, билебиз. Ошондуктан экономика, сиз айткандай, Президент мырза, абдан өнүгүп келатат. Биз аны дагы байкап атабыз. 7%-тен көбүрөөк продукциянын 3 триллион деген абдан жакшы сумма деп айтып кетсем болот. Булардын көрсөткүчтөрү дагы өсүшкө жана өнүгүүгө болуп аткан нерсенин белгиси. Экономиканын азыркы учурдагы мындан ары дагы көбүрөөк долбоорлорду алып келе турганга кандайдыр бир башкача түрлүү финансированияны, каражат бөлүүнү дагы талкуулайт. Анткени биз министрлер менен да сүйлөшкөндө, мисалы, маанилүү нерсе бул ушундай бир үлүштүк фонд же аралашма кошумча фонддордун механизмин дагы талкуулап чыктык финансы министри менен. Ошондуктан биз ушул жөнүндө абдан ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстан үчүн бергенге, экинчи эң чоң алуучу болуп эсептелет Кыргызстан ушундай мүмкүнчүлүктөргө. Ошондуктан президент мырза, бул маселеге көбүрөөк маани берсеңиздер деп күтөбүз. Мындай мүмкүнчүлүктөр мындай көп акчага эмес болсо дагы, бирок аралашма фонд катары жакшы долбоорлорду колдогонго, жакшы шарттарды түзө турган мүмкүнчүлүк болуп атат. Сиз билгендей эле жакшы мүмкүнчүлүктөр жашыл экономикада да бар сиздин өлкөңүздө. Анткени гидроэнергетиканы айтып кетсек, биз дагы мына кичинекей болсо дагы, бирок чакан гэстерди салганга дагы биз салым кошконубузга кубанычтабыз жана ушуну дагы андан ары колдогонго даярдыгыбызды билдиребиз. Өзүмдүн атыман президент мырза, мен айтат элем, Ислам өнүгүү банкы абдан жакшы мамилебизди Кыргыз Республикадагы болуп аткан экономикалык өнүгүүгө да кубанып турабыз. Сиз менен иштегенге даярдыгыбызды билдиребиз. Бизден болгон каражаттарды жана амбициоздук пландарды ишке ашырууга жардам бергенге биз дагы даярдыгыбызды билдиребиз. Сиз дагы, өзүңүз дагы жана өзүңөрдүн өкмөтүңөргө эң негизгиси эл. Биз дагы адам капиталына дагы салым кошконго дагы мүмкүнчүлүктөрдү колдойт элек. Жакырчылыкты жоюуга, айырылуу же аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы исламдын финансылык принциптерин киргизүүгө даярбызды да билдиребиз. Анткени бул социалдык стабилдүүлүккө абдан маанилүү. Ошондуктан сиздин дагы аракеттериңиздерге мен ыраазычылыгымды билдирем. Анткени эл үчүн иштеп атканыңыз жана экономикалык өнүгүүгө салым кошконуңуздарга кубанычтамын. Эң маанилүү долбоорлордун баары жөнүндө биз окуп чыктык. Ошондуктан ийгиликтерди каалайм. Рахмат, президент мырза. Projects in your great country. Thank you, Mr. President. Рахмат, урматтуу президент мырза. Биздин өлкөнүн жалпы аянтынын 94%-ын тоолор ээлейт. Түз жерлерибиз болгону 6%-ды түзөт.
Ошондуктан сууларыбыз, ар түрдүү жаратылыш өсүмдүктөрүбүз көп. Дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер кызыгып көп келишет. Араб өлкөлөрүнөн дагы биз көптөгөн туристтерди күтөбүз. Жашыл экономика боюнча кеп козгоп кеттиңиз. Биз Кыргызстандын территориясын бардыгын жашыл экономикага, жашыл энергетикага айландырганга бир топ көптөгөн аракеттерди жасап атабыз. Bunun içinde mına gidrogesтерди, жанагындай күндөн, шамалдан электроэнергия ала турган ушундай чоң-чоң проектлерди жасап атабыз, долбоорлорду. Анын ичинде ошо эң чоң ири КЭС, Камбар Ата бир КЭСи бар. Бул Орто Азия чөлкөмүндө эң ири КЭС болот. Жана электроэнергия бербестен Казакстан менен Өзбекстан өлкөлөрүн суу менен дагы өз убагында камсыз кылып турууга абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Мындан сырткары биз Кытай менен Кошуна Кытай өлкөсү менен биргелешип электромобилдерди чыгарган завод куруп атабыз. Ал жылына 80 000 машинеге чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал завод иштеп баштаган күндөн баштап биз өлкөбүз боюнча илгерки эски машиналардын бардыгын топтоп, баягы абаны бузуп аткан машиналарды топтоп туруп, алардын айырма баасы менен өлчөп туруп, биз 10-15 жылга жарандарыбызга электромобилдерди беребиз деп атабыз. Кыргызстандын территориясын бүт электромобилдерге өткөргөнгө планыбыз бар дагы, ошону ушул жылдын аягынан баштап, же келерки жылдын башынан баштап аны ишке ашырабыз. Андан сырткары мына бир жума мурун, бир апта мурда Ысык көлдө Асман шаарын куруп баштадык. Ал шаарды биз башында жөн эле шаар катары курабыз дегенбиз, кийин чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздөн сунуш түшүп, көлдү булгап албагыла абдан баягындай жакшы көл бар экен, ошон үчүн жашыл шаар салалы деген сунушун бир жылдан бери кайра долбоорлорун башкача жасап отуруп, мына бир жума мурун башталды. Ал шаардын ичинде дагы электромобилдер, электробустар гана жүрөт. Ал шаардагы ошол жанагы шамалдан, күндөн, анан кадимки эле гидрогестерден алынган электроэнергия менен жагылат. Эч кандай абага мындай бир пайдасыз зыян заттарды бөлүп чыкпаган шаар болот. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Урматтуу президент мырза, биздин демилгелер сиздер тараптан колдоого алынып, биргеликте үммөтүбүздүн бекемделишине, салым кошоруна ишенимди билдиргим келет. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Ислам өнүктүрүү банкынын кезектеги жылдык жыйынынын жана Араб өнүктүрүү фонддорунун катышуусу менен тегерек стол өткөрүүгө талапкер катары кароону сунуш кылып кетемиз сиздерге. Урматтуу президент мырза, Кыргызстанды экинчи мекеним деп кабыл алсаңыздар болот. Сиз менен жолугушууга ар дайым кубанычтабыз. Эшигибиз сиз үчүн дайыма ачык, сиздер үчүн, бир туугандар үчүн. Сөзүмдүн аягында өлкөбүздүн өнүгүшүнө кошкон чоң салымыңыз үчүн Ислам өнүктүрүү банкына жана жеке сизге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиремин. Урматтуу президент мырза, сизге жагымдуу кабарым бар. Ислам өнүктүрүү банкы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымын эске алып, жана маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда колдооңуз үчүн сизди Ислам өнүктүрүү банктын президенти катары Кыргыз Республикасынын достук ордени менен сыйлайбыз. Бул мамлекеттик сыйлык, жалпы Кыргыз элинин атынан Кыргыз Республикасынын достук орденин сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүгө жана бакубаттуулук деңгээлин жогорулатууга кошкон олуттуу салымы үчүн Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед бин Сулайман Аль Жасер мырза достук ордени менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич.